Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин төрагаларынын орун басарларын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнү өткөрүү үчүн эсептөө комиссиясынын жыйналышынын 2022 жылдын 13 январындагы 3 протоколу. Комиссиянын мүчөлөрүнүн баары 13, жыйналышка катышкандар 11. Угулду эсептөө комиссиясынын төрагасы депутат Култаева Гүлшархан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин төрагаларынын орун басарларын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасы жөнүндө маалыматы. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча бардыгы 90 бюллетень даярдалган. Добуш берүү үчүн 82 бюллетень берилген. Добуш берүү үчүн урнаны ачканда 82 бюллетень чыккан. Жараксыз жок, керектен чыгарылган бюллетендердин саны 8. Эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча бардыгы 90 бюллетень даярдалган. Добуш берүү үчүн 82 бюллетень берилген. Добуш берүү үчүн урнаны ачканда 82 бюллетень чыккан. Жараксыз бюллетендер 2, керектен чыгарылганы 8. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча бардыгы 90 бюллетень даярдалган. Добуш берүү үчүн 82 бюллетень берилген. Добуш берүү үчүн урнаны ачканда 82 бюллетень чыккан. Жараксыз бюллетендер 2, керектен чыгарылган бюллетендер 8. Социалдык саясат боюнча комитетинин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча бардыгы 90 бюллетень даярдалган. Добуш берүү үчүн 82 бюллетень берилген. Добуш берүү урнаны ачканда 82 бюллетень чыккан. Жараксыз жок, керектен чыгарылган бюллетендин саны 8. Отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча 90 бюллетень даярдалган. Добуш берүү үчүн 82 бюллетень берилген. Добуш берүү үчүн урнаны ачканда 82 бюллетень чыккан. Жараксыз жок, керектен чыгарылган бюллетендер 8. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча бардыгы 90 бюллетень даярдалган. Добуш берүү үчүн 82 бюллетень берилген. Добуш берүү урнаны ачканда 82 бюллетень чыккан. Жараксыз жок, керектен чыгарылган бюллетендер жок. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча бардыгы 90 бюллетень даярдалган. Добуш берүү үчүн 82 бюллетень берилген. Добуш берүү үчүн урнаны ачканда 82 бюллетень чыккан. Жараксыз бюллетендер 4, керектен чыгарылган бюллетендер 8. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча бардыгы 90 бюллетень даярдалган. Добуш берүү үчүн 82 бюллетень берилген. Добуш берүү урнаны ачканда 82 бюллетень чыккан. Жараксыз бюллетендердин саны 6. Керектен чыгарылган бюллетендер 8. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жогорку Кеңешинин комитеттеринин төрагаларынын орун басарынын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына депутат Мамасадыковдун талапкерлиги үчүн макул 75, каршы 1. Депутат Коргонбай уулу Жусупбектин талапкерлиги үчүн макул 74, каршы 4. Депутат Ажыбаевдин талапкерлиги үчүн макул 58, каршы 7 добуш берилген. Эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына депутат Султанбекованын талапкерлиги үчүн макул 65, каршы 15 добуш берилген. Депутат Осмоновдун талапкерлиги үчүн макул 62, каршы 18. Депутат Азыгалиевдин талапкерлиги үчүн макул 39, каршы 41. Лурованын талапкерлиги үчүн макул 48. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына депутат Темирбаеванын талапкерлиги үчүн макул 77, каршы 3. Депутат Кыдыкбаевдин талапкерлиги үчүн макул 73, каршы 7. Социалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына депутат Молдобекованын талапкерлиги үчүн макул 73, каршы 9. Депутат Маткеримовдун талапкерлиги үчүн макул 73, каршы 9. Исатбек кызы
Аиданын талапкерлиги үчүн макул 72, каршы 10. Отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына депутат Мураталиевдин талапкерлиги үчүн макул 76, Кундузбек Кошалиевич Сулаймановдун талапкерлиги үчүн макул 72, депутат Самый Кожонун талапкерлиги үчүн макул 62. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасынын орун басарлыгына депутат Шабазовдун талапкерлиги үчүн макул 71, каршы 11. Депутат Элдар Нурланович Сулаймановдун талапкерлиги үчүн макул 75, каршы 7. Депутат Сыдыковдун талапкерлиги үчүн макул 73, каршы 9. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасынын орун басарлыгына депутат Абдибаеванын талапкерлиги үчүн макул 58, каршы 20. Депутат Бекешевдин талапкерлиги үчүн макул 56, каршы 22. Депутат Бакировдун талапкерлиги үчүн макул 50, каршы 28. Депутат Мажитованын талапкерлиги үчүн макул 50, каршы 28. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына депутат Матраимовдун талапкерлиги үчүн макул 59, каршы 4. Депутат Тентишевдин талапкерлиги үчүн макул 52, каршы 3. Депутат Жакышевдин талапкерлиги үчүн макул 67, каршы 2. Депутат Таштанбековдун талапкерлиги үчүн макул 31, каршы 7. Добуш берилген. Эсептөө комиссиясынын жыйынтыгы ушундай болуп чыкты. Ал эми бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына 2 талапкердин добушу тең чыгып калды. Бул Бакировдун жана Мажитованын алган добуштары 50-дөн тең чыгып калды. Булар боюнча экинчи тур болуш керек. Булардын талапкерлигин кайра шайлоо үчүн экинчи тур болуш керек. Рахмат. Мен азыр ушул комитеттин төраганын орун басарлыгына шайланган бардык депутаттарды кызуу куттуктайм. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Оор мезгилде өтө оор чечимдерди кабыл аласыздар. Ошондо сиздерге Кудайым күч кубат берип, чоң ийгиликтерди каалайм. Биз Өмүрбек экөөбүз тең чыгып калыппыз. Улуу катарында ушул жаштар иштесин деп мен Өмүрбек Бакировго ордумду бошотуп берип атам. Ушу ийгилик каалайм. Өмүрбек, сага дагы ийгиликтер болсун иштериңде. Рахмат силерге. Рахмат. Шарапаткан Мажитовна. Бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы орун басарынан Шарапат Мажитова өзүнүн талапкерлигин алгандыгына байланыштуу 3 талапкер төраганын орун басары болуп шайланышты. Булардын алган добуштары Абдибаева 58 макул, Бекешев 56 жана Бакиров 50 добуш менен булар калгандардын бардыгын жыйынтыктарын окудум. Калган немелерге азыр Комиссиянын чечими укук тартип, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төраганын орун басарына Матраимов 59 макул деген добуш менен, Тентишев 52, Жакышев 67 макул деген добуш менен булар өтүштү. Анан дагы бир комитет азыр. Эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төраганын орун басарлыгына Султанбекова 65 добуш алды, Осмонов 62, Лурова 48 добуш алып өттү. Ал эми Азыгалиевдин добушу жетпей калды, ал өтпөй 39 добуш алып калды. Ошол боюнча
Биздин эсептөө комиссиянын бүгүн шайлоонун жыйынтыгы мына ушундай болуп чыкты, урматтуу депутаттар. Ооба, ушу үчүнчү чечим. Чечимди жарыялап койсоңуз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин төрагаларынын орун-басарын шайлоо боюнча жашыруун добуш боюнча 3-чү протоколду Жогорку Кеңештин жыйынына бекитилсин. Бекитилишин суранабыз. Üçüncü mikrofon. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Жалпыңыздарды мына ушул шайлоо ийгиликтүү аяктап, ушул кызмат орду менен жалпыңыздарды мен куттуктаймын. Ушул мамлекетибизге, элибизге, жерибизге талыкпай кызмат кыла бериңиздер. Ошонун катарында мен Шарапаткан Мажитовна эжебизге дагы чоң ыраазычылык билдиремин. Кең пейилдик кылып, мен дагы өзү бошотуп берейин деп түштүм эле. Анан эже биринчи бошотуп бергениге рахмат. 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 Рахмат, урматтуу коллегалар. Анда эмесе комиссиянын жыйынтыгын уктук. Токтом долбоору алдыңарда монитордо турат. Дошко койсом болобу? 3-чү протоколду бекитүү үчүн дошко коем, дош бериңиздер.